Кыргызстан 1992-жылга өз алдынча эгемен мамлекет катары кадам таштады. Советтер Союзу формалдуу 91-жылдын декабрында жоюлуп, Кремлдин чокусунан советтик туу түшүрүлдү. Эми Кыргызстандын парламент депутаттары гана эмес, эл тарабынан түз шайланган президенти бар эле. Бирок чыныгы эгемендикти биринчи кезекте экономикалык көз карандысыздыкты түптөө али алдыда болчу. Кайсы жол менен кетүү керек? Өзгөрүүлөрдү кандай ыргакта өткөрүү зарыл? Стратегиялык багыт кандай болот? Кыргыз Республикасынын президентинин архивинде мындай кызыктуу кызыл папкада Аскар Акаевдин биринчи жарлыгын тапса болот. Анда Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын президенти Аскар Акаев экономикалык реформа боюнча комиссия боюнча жарлык чыгарган. Өзүңүздөр көргөндөй эле, андагы Фрунзе шаары 90-жыл 31-октябрь. Топтун мүчөсү жаш экономист Жумакадыр Акинеев, ал жана анын кесиптештери өзгөрүүлөрдү бир калыпта жайыраак өткөрүүнү сунуштаганын эстейт. Ал программада биз ошо 10 жылдын ичинде жанагынтип мындай бат эмес, мындай улам тепкич нарты менен жанагындай базар экономикасы өтмөкпүз да. Ошондо өткөндө азыркыдай башаламандык болмок эмес да. Президент Акаев болсо кескин, радикалдуу жолду тандады. Буга экономиканы башкарууда анын практикалык тажрыйбасы жок экендиги таасир этти. Реформаларды өлкө эч кандай стратегиясыз баштаган. Экономика бат эле баш аламандыкка батты. Жазында мамлекеттин пенсия боюнча карызы 111 миллион рубльга, маяна боюнча 400 миллионго жетти. Анын ичинде 20 миллион рубль мугалимдерге төлөнгөн эмес. Чукул чаралар кризисти токтотчудай элес калтырган. Жаңы жылдан кийин өкмөт экинчи токтому менен бааларды эркин агытты. Азык-түлүктүн көбүнүн баасы 2 эсе кымбаттап, баалар заматта асман чапчыды. Бирок бул башталышы гана эле. Инфляция жылына эмес, айына 40%дан ашты. Дүкөндөрдө товарлар бар болгону менен, аларды сатып алганга акча жок же тартыш эле. 1-январга карата жарандардын банктагы акчалары 3 миллиарддан ашкан. Бирок анын баары катуу шамал ургандай тездик менен чаңга айланып, кунунан кетип жатты. Ларёктордун ошо кезде айтылгандай күркөлөрдүн заманы келди. 17 апрелден тарта Акаевдин жарлыгы менен бардык жарандар каалаган жерде, жолдун боюнда, жер төлөлөрдө, керек болсо машинесинин үстүнөн да соода жүргүзүүгө укук алышты. Иши кылса, машина ары бери каттаган көчөлөрдө гана соода кылба. Кыргыз спортунун атын чыгарган ошол кезде жаш боксер Орзубек Назаров Жапониядан Бишкекке келип, оозу ачылганын мындайча эстейт. Я сюда приехал к концу года и был в шоке. Думал, я попал на железнодорожный вокзал. Мен бул жака жылдын аягында келип шок болдум. Темир жол бекетине түшүп калдым деп ойлогом. Бир чоң темир жол бекети. Вагондор. Балдардан бул эмне деп сурадым. Көрсө сырты вагон, ичи дүкөн экен. Действительно, хорошие отделанные внутри. Снаружи вагон, внутри отделанные магазинчики. Сникерстер, Распутин арагы, Рояль спирти пайда болду. Алар менен кошо жергиликтүү самопал арактары орун алды. Аны кыргыздар самаш деп эркелетип айтып жүрүштү. Жумушсуз калган жана келечеги бүдөмүк болгон миңдеген адамдар аракештикке берилген. Ошондо алгачкы арак магнаттарынын бири Борис Воробьевдин иши жүрүшө баштайт. Анын Феникс аттуу фирмасы бүт Кыргызстанды арзан аракка сугарды. Чоң акча коррупцияны жараткан. Жаңы премьер Турсунбек Чыңгышевдин ачуусу менен Кыргызстанда келесоолор менен жалкоолор гана пара албайт деген сөзү жаңы тарыхка ташка тамга баскандай жазылып калды. Кантсе да экономикалык эркиндик тың, тоокелчил адамдардын жолун ачты.
Мына азырда гүлдөп турган айрым брендтер ошол 1992 жылы башаталган. Жумушсуз калган жаш инженер куруучу Табылды Эмбердиев 92 жылдын май айында Арашан айылында улуттук суусундуктарды өндүрчү Шоро компаниясын түптөйт. Кийин калың журтка атагы чыккан Шоrodо алгачкы күндөрү максымды чандарга ачытчу. Кийин раритет китеп дүкөндөрү түйүнүн ачкан Виктор Кадыров да 92 жылы башын Тобокелдикке байлап, биринчи жолу чоң акчага китеп сатып алуу үчүн Москвага аттанат. Аны бул кадамга түрткөн себеп, аны өнөктөрү алдап кетип, ири суммадагы акча карыз болуп калган. Ошондуктан Тобокел деп ушул ишке башын байлайт. Товарды оңой эле сатып алышат. Бирок темир жол бекетинде жаалданган ОМОН автоматтар менен алардын жолун торойт. Но потом, правда, старшой меня отводит в сторону и говорит вот эту фразу, которая меня поразила, говорит, на бутылку дашь. Командири келип, мени башка жакка алып барып, ушунчалык таң калтырган сунушту айтты. Ал бөтөлкөгө бербейсиңби дебедиби? Тобо, мага ушунчалык кыйкырышып, автоматта кашып, мен коркуп жатсам көрсө, бир бөтөлкөгө акча керек экен. Бир эмес 2 бөтөлкөгө берем деди. Бизге басмаканалар детективтерди дагы беришкен. Мен милиция кызматкерлерине ал китептерди дагы бердим. Алар сүйүнүп калышты. Я говорю, я вам детективы дам, почитаете хоть. Они обрадовались. Кантсе да саясий эркиндик жагынан Кыргызстан азырынча алдыга озуп бараткан. Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. 92 жылы өлкөдө орто толкундар аркылуу Азаттык радиосу чыгып, ал эми Бишкекте анын кыргыз редакциясы эркин иштей баштаган. Кечээ эле коммунисттик заманда бул радиого тыюу салынган эле. Мына Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан, жападан жалгыз Кыргызстан ушу Азаттык ушундай мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз элинин өзү маалыматка куштар эл да. Элет жеринде дагы Бишкектеги саясатты, дүйнө саясатын жакшы талкуулашат. Саясий партиялар жаандан кийинки козу карындай жайнады. Буга чейин бир муштумдай болуп келген демократиялык кыймыл чачырап бөлүнө баштады. 91 жылы катталган Эркин Кыргызстан жаңы партиясында да 92 жылы жик кетти. Топчубек Тургуналиев бул радикалдык агымды жетекчи болуп чыкты. Ал баарын камайбыз, баарын талкалайбыз, баарын өзгөртөбүз деген ушул группада болгон. Ошондуктан биз жөн эле бөлүнүп тынайлык, бөлүнүп өз жолубуз менен кетелик деп Атамекен партиясын 92 жылы түзүп биз бөлүнүп чыкканбыз. Атамекен партиясынын биринчи лидери болуп, Камила Кененбаева аттуу активист келин шайланганын азыр көбү биле бербейт. Атамекен партиясын түзгөндө ошол төрагай Камила Кененбаева болгон. Ал кезде ал белгилүү кыздарыбыздан болгон, активдүү кыздарыбыздан болгон. Аялдар кыз келиндер институтунда ошол доцент болуп иштеген. Мен ал кезде депутат болгону менен айылда мектепте мугалим болуп иштейт элем. Шаарга жылына 2-3 жолу жогорку кеңештин сессияларына эле келет элем. Ошондуктан биз шаарда турган белгилүү, билимдүү, интеллигенцияда авторитеттүү Камила Кененбаеваны төрага кылып шайлаганбыз. Партиянын алгачкы бутуна туруп кетишине Камила Кененбаеванын салымы абдан чоң. Ошол кезде айрымдар жаш физика сабагынын мугалими Текебаевди башка физиктин президент Акаевдин жубайы колдойт экен деген кеп тараган. Өзү аны четке кагат. Жок. Ал кезде биздин шаарда офисибизде болгон эмес, жолугушууларды кыз келиндер институтунда кафедранын бөлмөсүндө жолугат элек. Демократиянын өнүгүшү Кыргызстандын дүйнө коомчулугуна киришин жеңилдетти. Чынында эл аралык коомчулуктун Кыргызстанды таанышы бизге оң таасирин тийгизди.
жазда Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмуна мүчөлүк өтөт. Февралда болсо Бишкекте АКШ жана Туркия, андан кийин башка көптөгөн мамлекеттер өз элчиликтерин ачышты. Россия менен эки тараптуу келишим түзүлүп, Кыргызстан КМШ көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирди. Тилекке каршы КМШ жаңы бириктирүүчү күч боло албады. Болгону жаңы эгемен мамлекеттердин сылык сыпаа ажырашып алуусунун гана жолу болуп калды. Ошол кезде абдан керек болгон. Себеби баягы СССР бөлүнүп кеткенден кийин маселелердин баары проблемалар чечиле кала бербеди. Ошол жа валюта маселелери, Советтер Союзунун башка мамлекеттери карызы, башка мамлекеттердин Советтер Союзунда карызы. Мен айтсам бир 30-40% өз ишин аткарды. Бүгүн да аткарып келатат. Көп маселе чечпесе дагы, бул баягы аянтча катары, клуб катары кеңешип сүйлөшүп турганына башка мүмкүнчүлүк жок да. Бирок Кыргызстан сыяктуу жаңы түптөлүп жаткан мамлекеттер үчүн эл аралык карым-катнаштарда бир катар тобокелдиктер катылып жаткан. Макмал алтын кенинен 1,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул алтын концентрат түрүндө алтынды куюу үчүн Швейцарияга ташылып кетет. Бирок эмне үчүн Швейцарияга? Эки вариант болгон. Алтын концентрат Швейцарияга жеткирик керекпи? Россияда да болгон афинажный завод. Бирок бул жерден ошо Швейцария деп чечим кабыл алышкан. Себеби Россияга афинаж кылсак, алтын бизге келбей калат деп. Себеби биз Россияга карызыбыз көп болчу да. Дагы бир маселе. Учак Сиабека компаниясынын жетекчиси Борис Бирштейнге таандык эле. Кантип байыганы күмөн, жеке ишкер Бирштейнге президент Акаев өзгөчө ишара көрсөткөн. Бирштейн Кыргыз өкмөтүндө экономиканы өнүктүрүү жана кайра куруу деп аталган комитетти башкарат. Алтын Швейцарияга тымызын бажык кызматкерлеринин эмес, чиновниктердин көзөмөлүндө жөнөтүлөт. Я знаю, что младший Сарыгулов там возил. Сарыгуловдун иниси жана башка айрым адамдар ташыганын билем, бирок алар жаман ой менен чыгарышкан эмес. Акча керек эле. Акча эч жерде жок эле. Нужны были деньги, негде их было взять. Көп узабай эле алтын иши боюнча маалымат коомчулукта бомба сыяктуу жарылды. Эгемен өлкөнү анын мамлекеттик символдорусуз элестетүү кыйын. Кыйла талаш талкуулардан кийин биринчи болуп өлкөнүн желеги бекитилген. Негизинен желектин түсү талашка түшөт. Манастын туусунун түсү кандай болгон? Адистер мына азыркыга чейин бул тууралуу бир пикирге келиши элек. Депутаттардын көпчүлүгү көк тууга басым жасап калышкан да. Бирок ошо жасап аткан дизайнер бирден бир катарлык кетирген болуш керек, менин оюмчачы. Ал көктү өтө эле чымкый көк кылып таштаган да. Өтө эле көк чымкый бул түштүк тарапта чынында эле азанын белгиси да. Эгерде ошол азыркы мына биздин Манас Ордонун чокусунда турган Манас атабыздын туусундай болгондо депутаттар да толук колдоп кетмек да. Эң акыркы күнгө эки проект калды. Бирөө көк түстөгү, бирөө кызыл түстөгү. Анан кийин экөөнү добушка коердун алдында депутаттардан сүйлөп атып, ошол мезгилдеги биздин бир депутатыбыз Оштон шайланып келген Санабар Бакапова деген. Ошо Санабар Бакапова чыгып айтып калды, бизде түштүктө мынау трагедия күндөрүндө адамдарды койгон мезгилдерде аялдар ошондой көк жолук салынат. Анан бул ушул түштүк зонабызда бул анда туура кабыл алынбай калат го деген ой пикирди айтты. Ал ошол ой пикирди башкалар да колдоп кетишти да. Добушка койгондо кызыл байрак өтүп кетти. Кызыл байрак өтүп кетти. Биз кызыл байракты добушка коердун алдында бул жалаң эле большевиктердин желегинин өңү эмес. Кыргыздар илгертен бери эле Манас бабабыздын убагында эле ушундай желектер көтөрүп келген деген дагы аттуу баштуу биздин интеллигенциянын өкүлдөрү, жазуучулар, ошонун ичинде Төлөгөн Казымбеков жана башкалар дагы айтып калышты. Анан ошол Манастын
желектердин ичинде кызыл түстүү желек байрак бар беле деген суроого жооп берсин деп академия, биздин илимдер академиябыздын алдында Манас бөлүмү бар эле, ошонун жетекчиси Самар Мусаев деген доктор профессор адамды чакырып, ага дагы сөз берип, сессиядан ал киши да түшүндүрүп айтты. Манас бабабыздын желектеринин ичинде кызылы да болгон. 5 мартта Ак үйдүн төбөсүнө түндүктүн сүрөтү салынган кыргыз желеги салтанаттуу көтөрүлдү. Чет жактарга дайыма Кыргызстандын желеги менен чыгып жүргөн Орзубек Назаров алгачкы күндөрү тууну табуу оңой болбогонун эскерет. Я первый, кто поднимал киргизский флаг. Биринчилерден болуп кыргыз желегин көтөргөн мен болдум. Жылына жок дегенде 2 жолу гимндин коштоосунда көтөрчүмүн. Бирок ал мезгилде Кыргызстандын туусун табуу өтө кыйын эле. Мен желек издегенимди азыр элестетүү кыйын. Азыр мисалы кыялга барып, канча керек болсо ошончо сатып алсаң болот. Биринчи желекти Кант шаарынын мэри берген. Ал да мурун мушкер эле. Мен эртеси чет өлкөгө учмакмын. Желек жокпу деп таң калып, иш бөлмөсүндө илинип турган желекти алып мага берди. Мен ошолтуу менен учуп кеткем. Себя снял флаг и отдал мне, я полетел с ним флага. Андан соң мамлекеттин гимни кайра талкууга салынып, азыр баарыбыз угуп жүргөн гимн жаралды. Комиссия акындар Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуевдин текстин тандап алган. Кандай башаламандык болсо да, бийлик оболу өзүн, жарандарын жана мамлекеттик имараттарды коргошу керек болчу. Ата мекендик куралдуу күчтөрүн түзүлүшүнө башат салган Улуттук гвардияны уюштуруу жарлыгына Акаев 1991 жылы эле кол койгон. Аны түптөө үчүн өз жерине чукулунан Ооган согушунун ардагери Абдыгул Чотбаев чакыртылат. Казарм, ошо царская армия там вот. Орус падышалыгынан калган казарманын бир бөлүгүн беришти. Бир кабаттуу жарымы жыгач, жарымы ылайдан жасалган имарат эле. Биз ошол имараттан акырындык менен Улуттук гвардияны уюштура баштаганбыз. Кийин бүт шаарчаны беришти. Потом передали весь городок. Тилекке жараша Советтер Союзунун ар бурчунан советтик армияда кызмат кылган биздин офицерлер кайта баштайт. Ошентип иш ордунан жылат. Жаңы мамлекеттин кадыр баркын көтөрүү максатында адегенде ардак кароолду уюштуруу керек эле. Бирок аскердик форма тартыш болчу. Анда фуражкалардын темир жылдызчылары да жок эле. В то время командир роты старший лейтенант Асангазиев, ну, наверное, по принципу. Ал кезде ротанын командири ага лейтенант Асангазиев кадимки эле консерванын калай банкаларын жылдызча кылып оюп, сары боек менен боегондо эч ким аны байкаган эмес. Куп гана жарашып жатып калды. Адамдан айла качып кутулбайт деген ушулда. Понимаете, все было это красиво. Рота бат эле ишке салынып, 20 июлда анын аскерлери ант беришти. Бирок алдыда дагы далай милдеттер турган. Улуттук гвардиянын жоокерлери биринчи күндөн тартып эле ар кандай чукул кырсыктардын кесепеттери менен күрөшкө салынган. Мисалы Жалалабаддагы зилзаланын кесепеттерин жоюшкан. 92 жыл жаратылыш кырсыктары менен да эсте калды. Жалалабаддагы жер титирөө, Кара Дарыянын ташкындашы, ири селдер, бирок коркунучтуу күндөр али алдыда эле. Августта Таластан Ошко чейинки аралыкта жер силкинди. Суу Самыр дайрасынын нугу бурулду. Соңку жарым кылымдагы эң коркунучтуу зилзаланын күчү 10 балга жеткен. Жер титирөөдөн көз жумгандардын саны 50дөн ашып, миңдеген адамдар үй жайсыз калган.
көп имараттар кыйраган. Чет өлкөлөр чоң жардам көрсөтүп, биринчилерден болуп Россия жапа чеккендерди курама жыгач үйлөр менен камсыздайт. Ошондо бир ушундай катуу тытыраган үн чыкты да. Трактор келаткандай үн чыкты. Анан келип тытырап атам, тырбыл эмне болгон трактор десең, мен ниним да ошол жакта Т-150 деген трактор айдачы. Ошол трактор нары карай, бери карай жылып турду да, нары бери. Анан тегеректи карасак, тоонун баштары кыркалара чаңдап эле топурак чаң учуп атат. Анан гараж жакты карадым. Гараж жакты карасам, элдин баары эле кымгы чакчалекей эле нары бери чуркуп атат. Мен таң калдым, эмне болуп атат бул? Мен түшүнбөй калдым бу. Биздин эски интернат бар эле, эски интернаттын морлору, кирпичтен көтөрүлгөн морлор, ошонун баары кулады. Анан мектептин жылыткыч системасы, котел деп коебузга, ошонун түтүн чыккан герне трубасы. Ошо силерге калпмагачын өз көзүм менен карап турдум. Ошо жана шамалда бакканда ийилсе мынандай, ошентип мынантип турду. Эч ким элестетип айта албайт да. Анан биздин балдардын тарбияланган окуган мектеби 3 этаж типовой мектеп. Ошол мектеп жана жыланды ирелең дегенин көрүп атасыз, ушундай толкун болуп толкуп турду да. Эми алдыбыз жанакы бул кылдаган сас дагы биякта калсын, андан да жумшак болуп калат экен жер. Канатың болуп эле өйдөрөк болуп турбасаң жерге чөгүп кетчү болду. Сусамырдагы катуу жер титирөө жаш өлкө үчүн эң биринчи сыноолордун бири болгон, бирок ал сыноодон Кыргызстан татыктуу чыккан. Себеби дегенде бул жерде жапа чеккендерге үйлөр берилген, жардам көрсөтүлгөн, бүт эл жапа-тырмак жардам берген. Бир 1992 жыл эсти эки кылган шок терапиясынан башталган. Көнүмүш жашоо бузулган. Анткени ондогон жылдар бою көнүп калган жашоо нугу зилзаладан бурулуп калган Сусамыр дайрасы сымал тетири жака бурулган эле. Бул жылы кыргыз турмушуна Латин Америкасынан келген, көргөндүн көз жашын куйулткан тасмалардын каармандары Вероника Кастро, Марианна, Луис Альберто сыяктуу жаңы образдар келип кирген. Бул жыл көп адамдардын, анын ичинде соодага аттанган интеллигенциянын тагдырын талкалады. Бирок жигердүү адамдардын үмүтү баары бир өчкөн жок. Алар өз ишин өнүктүрүүнүн ар кандай айласын таап жатышты. Как вот такой дикий необузданный рынок, который сродни Дикому Западу. Аябай эле жапайы жайма базар эле. Кудум эле жапайы батышты элестете бериңиз. Бирок бардык маселелер оңой эле чечилчү. Себеби эл өз келечегине ишенген. Баары алдыга умтулуп, алдыга жылчу. Энтузиазм бар эле. Бардык бөгөттөр кыйынчылыктарды жеңүү үчүн берилген мүмкүнчүлүктөрдөй кабыл алынчу. Чын эле ар бир жеңиш бизге жаңы жолдорду ачып жатты. И найти действительно любое преодоление давало нам новые пути.